Сыноо келсе, сынбай кайра түтүүгө, убакытты баалай билип күтүүгө, көз ирмемдик өмүр дагы кымбаты, үйрөнгөмүн мен жашоону сүйүүгө, аруу дүйнө дайрасында сүзүүгө, жат сапаттан колум алып үзүүгө, кармай албайм күндөр өтүп баратат, үйрөнгөмүн мен өмүрдү сүйүүгө. Араңыз кадырман телекөрүүчү, назарыңыздарда поэзия кайрактары көрсөтүүсү. Жашоодо өзүн сүйгөн адам гана башкаларга жакшылык тартуулай алат. Андыктан ар бириңиздердин мына ушул жашоонун ар бир мүнөтүн сүйүп, баалап жашаңыздар деген тилек менен бүгүнкү программабызды баштайбыз. Бүгүн бизде коногубуз бар. Ал жаш жигердүү акын Элнура Кудайбердиева. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Келиңиз анда мына ушул чыгармачылык жолуңуз, туулуп өскөн жериңиз, ушул жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө тааныштырып өтсөңүз. Мен Кудайбердиева Элнура, 22 жаштамын. Ош облусунун Нокат районунда караштуу Жатан айылынан болом. Учурда Ош мамлекеттик университетинин журналистика кафедрасында иштейм. Ата энемден өткөн талант балким билбейм, бирок негизи ата жактан деле, апам жактан деле ыр жазгандар жок. Бирок мен өзүм кичинекейимде балалыгымдан баштап эле ыр жазганга кызыкчумун. Кичинекей кезимде эле ата эне жөнүндө ырлар көп жазчумун, апама арнап ырлар көп жазчумун. Негизи ошол кызыгуу болуш керек, адабиятка болгон кызыгуудан улам ыр жазып баштадым окшойт. Турмуш тууралуу сырдашуу. Көгүм кирип келсем үйгө жумуштан, баягы эле сөздөр угам күн сайын, өз ордуңду тапкызым дейт турмуштан, аяр карап тартып менден убайым. Ак жоолукчан көрсөм дейсиң эртеле, а мен азыр ал нерсеге ашыкпайм. Кулак кагып койбойсуң дечи эле, мен турмуштун терметкенин жактырбайм. Очок алып жаксаң дейсиң отуңду, бийик кармак очок алып жаксаң дейсиң отуңду, бийик кармап бир бүлөнүн бактысын, болгону менен айткан кебиң орунду, мен мезгилдин алгым келбейт шаштысын. Корком азыр жаңылгандан жазгандан, дагы бир аз күлсүн кызың эсе көп, жүргөн чыгар бир четинде дүйнөнүн, пешенеме жазган жигитенчи деп. Жүргөн чыгар бир четинде дүйнөнүн, пешенеме жазган жигитенчи деп. Даник Мончок. Тынчтык бербей аяр дүйнөм иштеги, сагынычым учат азыр каректен, балалыктын эң бир асыл ирмеми, жасачу элек шуру мончок данектен. Узун, кыска, өлчөп анда курбулар, аяр көрүп аяп аста тизчүбүз. Жамгыр жааса ошол данек шурулар, алар эле далай биздин тынчыбыз. Болбосо да бизде баалуу белектер, сезилбечү ал убактын кемтиги, шуру болгон ошол өрүк данектер биздеги бир чоң бакыттын бөлүгү. Ээлеп азыр жаштык менен үнсүздүк, мен мезгилге моюн сунуп багынам, бакыт азыр болсо керек ошол деп, жигит берген бермет шуру тагынам. Ошондогу Даник Мончок ордуна жигит берген бермет шуру тагынам. Тосоюн бүт дүйнөмдү ачып кучак, келбөгүн тооларым түнөктөгү, сырдашкым келди мен узак, муңуңду угуп сен жүрөктөгү. Сырдашкым келди мен узак, муңуңду угуп сен жүрөктөгү. Сырдашуу. Жашыпсың, жарык көрбөй мезгил улап, байкадым жалгыздыктын жүдөткөнүн, сырдашкым келди мен узак, муңуңду угуп сен жүрөктөгү. Аядым, кеткениме жүзүм буруп, сен азыр капалуусуң жаш баладай, арызышпай алыс эмес жакын туруп, азыр сен көп күлбөйсүң баштагыдай. Турмуштун жазганына кайыл болуп, жаралуум жашайсың да сырың айтпай, жамгырдай жан дүйнөңдө ийиң толуп, жарыгым жашнасың сур булуттай. Мисалы үчүн азыркы жашыңыз мына ушул сүйүүгө же болбосо мамилелерге жакын курак деп айтсам болот. Ошондуктан ырларыңызда образ кандай ырларга жакынсыз көбүнчө? Негизи
айтканыңыздай эле баягы жаш курактагы ырлар жазууда роль ойнойт экен да. Мисалы үчүн кичинекей кезиңде баягы сүйүү тууралуу ырлар жаза албайсың да. Ал убакта эми дос жөнүндө жазасың, ата эне жөнүндө жазасың, же болбосо айылың жөнүндө жазасың. Эми ошол чоңойгондо бир аз жашың кандай десем, жаш курак менен келип, анан азыр ошол сиз айткандай сүйүү ырларын көбүрөөк жазам. Анткени жаштыктын өзү бул сүйүү деп айтса деле болот го дейм да. Анын сүйүү ырларын деп айтып калдыңыз. Сүйүү ырларын жазганда сүйүүнү кандай жазасыз? Башкаларды сүйүүгө чакырып, сүйүүгө суктандырып жазасызбы, же болбосо ырларыңыздын басымдуу бөлүгү кичине армандуураак, ушул нерселерге жакынбы? Негизи ырлардын көпчүлүгүндө армандуу ырлар көп. Дээрлик көпчүлүгү армандуу ырлар десем болот, армандуу сүйүү десем болот. Бактылуу болгон учурдагы сүйүүнү биз бир аз азыраак жазат окшойбуз. Кардай бакыт. Көз жаздымда калбай мезгил өзгөрүп. Көкүрөктө сезим жалгыз кебелбейт. Таразанын бир тарабы бөксөрүп, өмүр мага сүйүүнү ченемдейт. Өтөт кышым, өтүп жазым жаштыгым, өзгөрүүлөр болот бирок менде эмес. Миллион дүйнө үнсүз сүйүү бардыгын менчик кылып берген турмуш макулсуз. Кайгы тартпай, үнсүз жүрөктү тилинбей, кеткенибиз эсиңдедир капарсыз. Бара-бара сезим бүтүп билинбей, сенин азыр жүрөгүң муз шаныңсыз. Алыс жакын, сапарыбыз көрүнбөй, оңой эмес бул турмушта бак куруш. Кардын ушул майда бүртүктөрүндөй, биздин дагы майда окшойт бактыбыз. Кардын ушул майда бүртүктөрүндөй, биздин дагы майда окшойт бактыбыз. Каректер сүйлөшкөндө. Кай жердесиң? Азыр кандай абалың? Чарчадыңбы мага окшоп жашап тез? Билем сенин азыр бүркөө кабагың, бакыт эми келбей чыгаар баары кеч. Дүйнөң кандай? Дүрбөлөңбү балким тынч? Менин дүйнөм мурдагыдай бозала, жадаткандыр жүрөк эзген жалгыздык. Жарык күндөр керек чыгар сага да. Бакыт тилеп, арзуу тилеп башкага, бул тагдырдан кайра сүйүү сурайбыз. Жакын келип шыбырашып акырын, биз жай гана дүйнөбүздү угабыз. Сырыбызды төгүп болгон иштеги, узун түндө узун маек куралы, кел ушинтип сыр айтышып каректен, үнсүз сөзсүз жай тиктешип туралы. Биздин коомубузда айымдарга дагы өзүнчө көз караш, эркектерге өзүнчө көз караш эмес. Андыктан коомдогу стереотиптер сиздин чыгармачылыгыңызга кандай мындай тоскоолдук же болбосо таасирин тийгизген учурлар болду беле? Мисалы үчүн ыр жазып жатып, кээ бир нерселерди, кээ бир темаларды өзүңүздү карманып жазбай, же болбосо мындай көшөгөнүн артына бекитип жазган ырлар болобу? Негизи болот. Стереотиптер кездешет, стереотиптерди айтышат дагы, мисалы үчүн мындан жазса болбойт деген сыяктуу. Мисалы үчүн ошол аялдарга, эркектерге деп айттыңыз го өзүңүз, мынтип бөлүп карашат деген сыяктуу. Негизи стереотиптер менен көшөгө артында калып калган, жазылбай калган нерселер көп. Мисалы үчүн сүйүү жөнүндө жазсаң, ашыкча эле арман болуп, мындай туңгуюкка түшүп кеттим деген нерселерди кыз балдар көбүнчө жазбайт да. Ошол нерсени мындай жигит акындар көбүрөөк жазат да. Баягы мисалы үчүн айтышат го, эми туңгуюкка түшүп кеткендер, мисалы үчүн жашоонун бүттү деген сыяктуу нерселер кыздарга анча жазылбайт да. Негизи кыздар ушул нерсени, мен жеке оюмда, мындай бир олуттуу, токтоо мүнөзгө болуп жазганда деле ашыкча бир армандуу болуп жазган туурабы, туура эмеспи деп калам да. Анан стереотип дегенде мен ошентип ойлойм да. Даник Мончок. Тынчтык бербей, аяр дүйнөм иштеги. Сагынычым учат азыр каректен, балалыктын эң бир асыл ирмеми, жасачу элек шуру мончок данектен. Узун, кыска, өлчөп анда курбулар, аяр көрүп аяп аста тизчүбүз.
Жамгыр жааса ошол данек шурлар, алар эле далай биздин тынчыбыз. Болбосо да бизде баалуу белектер, сезилбечү ал убакыттын кемтиги, шуру болгон ошол өрүк данектер биздеги бир чоң бакыттын бөлүгү. Ээлеп азыр жаштык менен үнсүздүк, мен мезгилге моюн сунуп багынам, бакыт азыр болсо керек ошол деп, жигит берген бермет шуру тагынам. Ошондогу данек мончок ордуна жигит берген бермет шуру тагынам. Сага жарыгым сен асылын бо дүйнөңдүн, ким бирөөгө ачылбаган жан сырың, жүрөк булкуп жаның алчу өмүрдө, махабатта жашап өтчү жаштыгың. Күрөшпөгүн турмуш менен алышып, урук саатсыз тартып алса бактың, күйүп пышып мезгил менен жарышкан, узуун анан туман окшойт багытың. Билем барда эй жай мүнөз бербеген, эстүү менин эркиңе сен көнбөгөн, мен чыкылып бакыт алам дебегин, мен тагдырды жеңгендерди көрбөгөм. Мен чыкылып бакыт алам дебегин, мен тагдырды жеңгендерди көрбөгөм. Сиздин теңдештериңиздин арасында мына ушул поэзия дүйнөсүн дагы кызыктуураак кылып, аларга туура түшүндүрүп кантип алып чыгууга болот? Себеп дегенде мына ушул биз билгенден ушу маданият аркылуу гана адамдарды тарбиялоого болот да. Жаштардын өсөнүксүнө, туура багытка кетишине деле ырла таасир этет экен да. Бул нерсени мен кече жакында эле билдим. Мындай бир жүрөгү өткөн бир кээде болот да адамдын жашоосунда, мындай кайгырасың, чөгөсүң, эч нерсеге көңүлүң келбей калат. Анан бирок ошол учурларда ыр окусаң, кадимкидей жан берет экен да. Менде бирде окуя болду. Ошентип бир кайгырып, бир оор учур болуп калганда, мен жөн гана бир досумдун жөнөткөн ырын окуп калдым да. Курбу досум экөөбүз кээде бири-бирибизге ырлар жөнөтүп калабыз да. Анан ал жөнөтүп калат ырын, мен окуйм. Чынап эле мындай сон жазылган ыр. Анан окуп, жан дүйнөң эс алат да. Анан ошол нерсеге мындай жашоого кайра энергияң ачылат, жашайын деген бир күч кубатын берет, дем берет депчи. А негизги эле ошол ырдын мен ошондой мен ага дароо жаздым да. Курбум дедим. Биз эмнеге поэзияга аралашып, эмнеге ыр жазып калганыбызды түшүндүм дедим да. Демек биз башка адамдарга жан берет экенбиз, дем берет экенбиз. Демек биз жазышыбыз керек экен дедим да. Негизи бул поэзиянын азыркы жаштарга деле мен ойлойм, ушул дем берип, бир жакшы багыт берет деп ойлойм да. Сырдашуу. Жашыпсың, жарык көрбөй мезгил улап. Байкадым жалгыздыктын жүдөткөнүн. Сырдашкым келди мен узак, муңду угуп сен жүрөктөгүң. Аядым, кеткениме жүзүм буруп, сен азыр капалуусуң жаш баладай, арзышпай алыс эмес жакын туруп, азыр сен көп күлбөйсүң баштагыдай. Турмуштун жазганына кайыл болуп, жаралуум жашайсың да сырың айтпай, жамгырдай жан дүйнөңдө ыйың толуп, жарыгым жашнасың сор болуптай. Кардай бакыт. Көз жаздымда калбай мезгил өзгөрүп. Көкүрөктө сезим жалгыз кебелбейт. Таразанын бир тарабы бөксөрүп, өмүр мага сүйүүнүнө ченем дейт. Өтөт кышым, өтүп жазым жаштыгым, өзгөрүүлөр болот бирок менде эмес. Миллион дүйнө үнсүз сүйүү бардыгын мен чыкылып берген турмуш макулсуз. Кайгы тартпай, үнсүз жүрөктөй тилинбей, кеткенибиз эсиңдедир капарсыз. Бара-бара сезим бүтүп билинбей, сенин азыр жүрөгүң муз, шаныңсыз. Алыс жакын, сапарыбыз көрүнбөй, оңой эмес бул турмушта бак куруш. Кардын ушул майда бүртүктөрүндөй, биздин дагы майда окшойт бактыбыз. Кардын ушул майда бүртүктөрүндөй, биздин дагы майда окшойт бактыбыз. Тосоюн бүт дүйнөмдү ачып кучак,
келбөгөн тооларым түнөктөгү, сырдашкым келди мен узак узак, муңуңду угуп сен жүрөктөгү. Сырдашкым келди мен узак узак, муңуңду угуп сен жүрөктөгү. Бекмурат Келдибаев дагы устатыңыз жөнүндө айтып өттүңүз. Негизи мындан сырткары дагы кыргыз адабият чөйрөсүндө мына ушул сиз суктанып, сиз баалап, чыгармачылыгына көз чаптырып жүргөн дагы кандай акындар бар? Ушулар жөнүндө айтып өтсөңүз. Негизинде кыргыз адабиятындагы аябай көп акындардын мындай акындардын баарын мындай айтканда суктанса болот да. Себеби алар акын болуп ыр жашын өзү деле бир түшүк да. Бирок ошол нерсени деле түшүктө алып туруп кеткен бир чоң нерсе да. Негизи бул нерсе бар эле акындардын жүрөгүндө бар болсо керек. Алып Космоновдун ырлары, анын жашоосу аябай жагат. Ал жашап мындай тагдырды көрүп, ошол нерсени жазган ырлары чын эле адамдын жүрөгүнө жетет да. Андан кийин азыркы акындардан алып карасак, Нарсу Курбаевич экөөбүздүн ыры аябай жагат. Ырлары мындай жүрөккө жеткен сезимдүү ырлар. Чолпон Оразалиева деген ичкебиз бар. Анан мына ушул курак жөнүндө айтып аттык, мезгил сайын өзгөрөт дедик. Эми келечекте дагы сүйүүдөн дагы ашып өтүп, дагы кандай тематикаларга токтолоюн деген оюңуз бар? Негизи бул эми жаш куракта сүйүү да. Анан бир мен оюмча менде көп убакыт болду. Тайнеме арнап бир жакшы ыр жазсам деген да. Негизи бирок мен Тайнеме жакын өстүм да. Тайнеме көп учурда сырдашам, баарлашам. Тайнемени көп убакта колдойт. Анан мен мындай ыр жазганды да билип, чыгармачылыгымды колдойт да. Анан ошол адамга жакшы бир ыр жазсам дейм да. Анан Тайнеме бир ыр жазыш керек деп эле, о Тайнем, сен мени колдодуң, бийигисиң деп эле мындай катардагы эле ырдарды эмес, бир көлөмдүү бир жакшы бир арнап ошол Тайнеме сөз чабакты келгенде ошол Тайнеме арнап жакшы бир ыр жазсам деген ниетим бар да. Мына ушул бүгүнкү программага келип бизге мыкты маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Кийинки көрсөтүүлөрдө дагы сизди күтүп калабыз. Жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшөсүз деген ниеттемин. Макул, сиздердин дагы чакырып атайын убактыңыздарды бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүм, мына ушу менен поэзия кайрыктары көрсөтүүсү өз соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүгө чейин амандыкта көрүшөлү.